Куш Утман кечиңиздер менен түз эфирде сиздер менен мен Барчынай. Бүгүн сөз кылуучу тема чудо техника деп аталат. Ошон үчүн бүгүнкү эфир жарым эле сааттык эфир. Бат-баттап катышканга аракет кылабыз. Күтүп аткандар аябай көп. Сонумун. Аябай сонумун. Көрүп турган абдан кубанычтамын сиздерди. Сонун. Саламатчылык. Кайсыл жактан кимдер катышып аткан болсо сразу жаза кетебиз. Бир аз активге көтөрөбүз. Калган изденүүчүлөрдү дагы чакырабыз түз эфирге. Саламатсызбы, кандайсыз? Сонун. Мен сизди алсам болобу дейт. Кандай смыслда айтып атасыз? Кандай жаттасыздар? Сонун. Саламатсыңар, Москва дейт. Сонун. Бишкек. Ош. Түштүк Кореядан салам. Мен азыр Сеул шаарындамын. Сеулдун Каннам деген районундамын. Буюрса эртең биз Инчон деген шаарга барабыз. 3 күнгө. Инчондо кимдер боло турган болсо, биз менен байланышсаңыздар болот. Город Иваново. Жакшы болуп атабы, Так. Менде болушунча мени көтөрдүм. Чопонетадан салам. Сон. Эсиңиздерде болгон болсо, мен бир 4 күн мурун чудо техника менен бөлүшкөм. Бул мындай. Бул эми психологиядагы бар нерсе да. Бирок биз деле буга чейин психологияны биле электе деле колдонуп келгенбиз бул нерсени. Мисалы, бир нерсени ойлоп койсок эле өзүнчө болуп калат, туурабы? Ушунда мынтип эле ойлоп койгон болчумун, болуп калды дейбиз, туурабы? Анан ушул нерсе илимде изилденген нерсе. Значит, ал нерсенин илимде изилденген нерсени, значит, анын атайын бир техникасы дагы бар, каралган. Мурун биз неосознанно кылып жүргөнбүз, неосознанно ойлонуп жүргөнбүз. Неосознанно бир нерсени каалап коебуз, неосознанно бир нерсени ниет кылабыз. Же болбосо тескерисинче, кандай эсиңиздерде калат айтайынбы, мындай. Көрүнбөй атат, угуп атат. Мындай моменттер эсиңиздерде калат го, мындай. Бирөө мисалы ооруп атканын айтып койгон болсо, тиши ооруганын айтып койгон болсо, тиши ооруп аябай кыйналгандыгын айтып койгон болсо, жарым саат. Анан эле түнү сиздин тишиңиз ооруп калат. Же болбосо эртеси сиздин тишиңиз ооруп калат, же балаңыздын тиши ооруп калат. Ушундайбы? Так, ушундай. Анан кээ бирлөр даже мындай моменттер катталат да. Кээ бирлөр өздөрү билбейт, кээ бирөөлөрү башка бирөө жашоосун айтып берип атат. Башка бирөө жашоосун деп эле угуп койду. Бирок кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин ошол нерсе өзүнүн жашоосуна кайталана баштады. Да? Ушундай случайлар аябай көп болот жашооңуздарда. Сиздер мүмкүн осознавать этесиздер, но мүмкүн неосознанно ошондойлорду кылып жүрө бересиздер. Кээде болсо жөн эле мынтип оозуңузга салып эле бир нерсени айта коесуз дагы, ошол нерсе орундалып калат. Баягы бир изденүүчү айткан болчу. Ушул сезон бүтсө эле, жаңы жыл бүтсө эле мен ордуман турбай жатып эс алат болчумун деп, анан 25 декабрь күнү тайгаланып жыгылып, буту сынып калып, анан 1 ай гипсте жатыптыр да. Карасаңыз ушул сыяктуу да. Ушул сыяктуу нерселерди биз неосознанно кылырыз, жашообузда кайталана берет. Именно эми ушул нерсени биз осознанно кылганды үйрөнсөк болот. Осознанно. Именно биз каалабаган нерселерди эмес, мындан кийин именно биз каалаган нерселерди кылсак болот. Карасаңыздар, биз бир нерсени айтсак эле болуп калып аткан болсо, биз бир нерсени ууп калсак эле ошол нерсе кайталанып калып аткан болсо жашообузда, биз бир нерсени жаман көрүп койсок деле ошол нерсе биздин жашообузга келип калып аткан болсо, анда бул жашоо кандай жашоо болушу мүмкүн? Анда эмне, бул нерсенин секрети барбы анда? Карасаңыздар,
бир ушинтип өзүңүздөрчө ой жүгүртүп мындай ойлонуп көрдүңүздөр беле? Мен мисалы ошондой адаммын да, мен ошондой кишимин. Аябай мындай жашоомдо болуп аткан бир нерсени аябай маани берип, чындап эле эгер ушинтип эле ойлоп койгонум орундалып аткан болсо, значит бул жерде бир нерсе бар деп анан мен мындай астейдил ойлонуп баштайм. Анан ошентип чукуп баштайм. Анан кийин ошентип илимди изилдеп баштайм. Анан материалдарды топтоп баштайм. Эксперименттерди жасап баштайм. Ошентип келатканыма быйыл 15-жыл болду. Мен 2011-жылы баштагам мунучу. Быйыл Кудай кааласа 15 жыл болду. Мен ошентип изучать этип, соискатель катары да. Мен именно психологиянын адамдын психикасын эмес, мен именно жашоонун секреттерин изденүүчүмүн. Мисалы үчүн психолог деп эле мени жизнолог деп койсоңуздар болот да. Именно жашоодогу секреттерди издейм. Эмне үчүн мындай болуп атат? Мындай болгондо кандай болот? Мындай болгондо кандай болот деп, мен буга чейин эле окутуп эле келатам сиздерге. Мен айтам баарыңыздарга. Бизде реалдуу жашоо бул биздин ичибизде деп айтам. А сырттагы жашоо болгону ошол ичибиздеги нерселердин эле чагылышы деп айтам. Күзгү деп айтам. Баардык адам сенин күзгүң. Болуп аткан ситуациялардагы силердин күзгүңөр. А күзгү кантип чагылдырат? Күзгү сиздин ичиңиздеги состояние, акыбалыңызды чагылдырат. Мисалы, эркектер жөнүндө мен жакшы ойлоно албайм. Эркектерге болгон ишеничим жок. Ошондо эмне болот? Менин жашоомо жалаң мындай кидалыштар келе берет, эркектер именно. Эгер тескерисинче, ичимден ойлоном. Көп акча табуу бул миф. Акчаны өлө мээнет кылып, анан башың укмуш иштеш керек. Анан кийин көп акча табыш үчүн бир башкадан төрөлүшүң керек. Же болбосо кандайдыр бир жомокторду, кыйынчылыктарды басып өтүш керек. Анан еще акча тапкандан кийин өлдү, баары сенин душманың болот. Мамлекет сенин акчаңды тартып алат. Анан элдин баары сурап баштайт тууган урук. Ошондон кашаясың. Дегенге окшогон биздин ичибиздеги ой жүгүртүүлөрүбүз болот. Биз аны билебиз же билбейбиз. Ошентип анан ошол ичте биз анда сознаниянда өзүнүн уровеньдери болот да, мен сабактарда чечмелеп айтып берем. Анан ошонун эле чагылышы сиздин жашооңуз болот да. Азыр эмне жашоодо жашап аткан болсоңуз, бул сиздин эле ой ичиңиздеги акыбалыңыздын, ой жүгүртүүлөрүңүздүн эле жыйынтысы. Азыр чөнтөгүңүздөгү акчаңыз сиздин акчага болгон ишенимиңиздин жыйынтысы. Сиздин жолдошуңуз же тууган уругуңуз же болуп аткан ситуациялар сиздин эле ой жүгүртүүңүздүн эле жыйынтысы. Эми карап көрүңүздөр. Это же классно. Бар жогу сенден гана көз каранды болуп аткан болсо. А мен эмне деп айтам ошону? Ниетиңди түздө. Качан ниет оңолгондо, Сайкал жабалчы ваннаны. Качан ниетиң оңолгондо, пейлиң ошол нерсеге дал келгенде дейм мен, сен эмнени ниет кылсаң, ошолордун баары орундалып кете берет. Бүгүн ойлонсоң, эртең орундалат. Бүгүн бир нерсени ойлонсоң, жарым сааттан кийин орундалып баштайт, же бирөө чалып баштайт. Мен азыр эле келат 15 мүнөттөн мурда Ханышайымга чалышым керек деп ойлоп койдум эле, аны 15 мүнөттөн кийин мага жазыптыр. Эртеңки пландар кандай депчи. Карасаңыздар, ошондо мен эмне болуп калам? Мен баардык жашоомду ичиммен, ниетим менен управлять ете ала турган, ниетим менен эле управлять этип кое ала турган, мен бир мындай касиетке ээ боломун. Карасаңыз, биз адам баласы кандай керемет болуп жаралганбыз. Эми караңыздар. На последнее время менде акча жок болуп атат. Кошелегимде иштесем да жок болуп атат. Мынакей, карасаңыз, эмне үчүн жок болуп атат? Антени сиздин фокусуңуз акчанын жоголуусунда. Сиздин фокусуңуз азыр данное время акчанын жоголуусунда. Ошол эле учурда акча бар болуп атат.
акчасы жок болсо сиз эшикке чыга албай каласыз да туурабы азыркы заманда. Бирок сиз барына, акчанын бар экенине фокус койбой эле, сиз мынтип акырын аңдып турасыз да, жоголуп кетишин аңдып турасыз. Азыр муну дагы келди ушул акча, ушулда бир нерсе болуп жоголуп кетпеги эле деп ожиданияда сиз аңдып күтүп турасыз ошол нерсе. Ошон үчүн бул нерсе көбөйөрөт да. Короче, изденүүчүлөр, урматтуу изденүүчүлөр, жашоо ушунча оңой жана жөнөкөй. Татаалдаштырыштын вообще кереги жок. Эми азыр мен сиздер менен бөлүшө турган техника бул чудо техника. Бул просто любой ниетиңиз. Биринчи давайте мындай адам баласынын мындай ниеттери болот да. Ишенбеген ниеттери болот, бирок баары бир ниет кыла берет. Баягы эме дейт го, надежда умирает последним дейт го. Адам өлгөндөн кийин, анан 3 күндөн кийин өлөтмүш да, надеждачы. Үмүт 3 күндөн кийин өлөт экен. 3 күнгө чейин а вдруг тирилип калат деп айланасында чырылдап жүрө берет экен да. Үмүт. То же самое адамдын бир ниети болот, үмүтү болот. Бирок ага өзү ишенбейт. Мисалы азыр сиз миллионер болуп кетишиңизге, же бир Монакода жашашыңызга келечекте 5 жылдан кийин ишенбейсиз. Туурабы? Ишенбейсиз. Бирок где-то внутри мындай глубокий бир часть денеңиздин бир глубокий жеринде сиз кандайдыр бир чудо болуп кетип, жашооңуз аябай майкөл, сүткөл, изобилияга айланып кетишине где-то ишенесиз. Бирок ал бүдөмүк. Да, бул бүдөмүк. Анан дагы бир ниет болот адамда, ниет болот. Ал ниетиңиз мындай болот. 50/50. Аябай ниет кылып атасыз бир нерсени. Жагып атат сизге ошол нерсе. Укмуш болушун каалап атасыз. Бирок эми кандай болуп калат, кандай жок. Эми дальше кандай болуп калат экен? 50/50, да? 50/50 колебанияда жүргөн кандайдыр бир ниеттери болот адамдын, да? Анан үчүнчү бир ниетиңиз бар, четко. Сиз аны билесиз. Мисалы майдан баштап сиз келаткан май айына же апрель айына же июнь айына бир жаңы иш баштоо алдында турасыз. Канчадан бери даярданып жүрөсүз. Ишенимиңиз где-то бир 80%. Же болсо 90%. Бирок ошол ниет кандайдыр бир себептер менен кармалып турат. Эми караңыздар, бул техниканы колдонуурдон мурун биринчи сынап көргүлө. Бул техниканы. Биринчи ошол сиздин кандайдыр бир кичинекей ниетиңиз бар жобуз. Кичинекей. Ушул суббота воскресеньяга эс алып келгиңиз келди. Же болбосо банкыңызда акча түгөнүп калып, кандайдыр бир жактан бир чудным образом бир 5.000 сом, 10.000 сом бирөө салып коюшун каалайсыз. Кичинекей да. Кичинекейинен просто текшерип көрүңүз. Анан ушул техниканы колдонуңуз. Эгер техника ушул кичинекей каалооңузга иштеген болсо, анда пожалуйста. Анда бул техника сиздин чоң каалоолоруңузга дагы иштейт. Бул техника баардыгына иштейт. Техника өзү, чудо техника бөлбөйт. 10.000 сомго мен иштейм, бирок 10 миллионго иштебейм деп бөлбөйт. Чудо техниканын бир жери сиздин ишенимиңизге жараша иштейт. 10.000 сом менен 10 миллионду менин акылым бөлөт. 10.000 сом бир кичинекей эле акча, а 10 миллион болсо бул чоң акча. 10 миллионго жетиш үчүн ушундай нерселерди кылыш керек деп мен акылым бөлөт. На самом деле чудо техника ага карабайт. Чудо техникага баары. Сиз 10 миңди каалап атасызбы, 10 миллионду каалап атасызбы, ага баары. Самое главное, ал сиздин настоящий каалооңузду орундатат. Чудо техника.
Албетте чуда техника десе бир чуданы элестетпегиле. Албетте бул жерде жараткандын керемети. Болгон ошол техникага байлап аласыз. Анткени биздин мозг Кудай десе бир мындай определенный бир нерсени көрө албайт. Кудай эртең сизге ушуну жаратып берет дей турган болсок, муну уга берип биздин мозг ишенбей калган. А эгер ошол эле Кудай кылып аткан нерсени бир техникага байлап бере турган болсо, анда адамдын мээси, чындап эле техника экен го, аткарып көрөйүнчү дейт да. Караңыздар, адам ушунчалык Кудай деп алабыз тилибизде. Бирок мозг, мээ ошентип иштейт. Айла жок, да? Ошон үчүн биз, да, сабактарда кандайдыр бир методикаларды, кандайдыр бир техникаларды колдонобуз. Эми келиңиздер. Эми азыр сиз мындай аябай каалап аткан бир ниетиңизди жазыңыз. Аябай каалап аткан, мисалы, аябай каалап аткан, бирок ишене турган. Баягы ишенбей турганды пока коюп туруңуз. 50/50 пока коюп туруңуз. Сиз прям ишенип бирок кыла албай аткан бир ниетиңизди жазыңыз. Мисалы, жөнөкөй эле бир адамды көргүңүз келди, же болбосо аны менен жолуккуңуз келди, сүйлөшкүңүз келди, ушуга окшогондор деле боло берет да. Же болбосо бир адам менен аябай от души сүйлөшүп кечирим сурагыңыз келди, кечире албай жүрөсүз көптөн бери. Же болбосо кечирим сурай албай жүрөсүз көптөн бери. Же болбосо тескерисинче бир адамга ачыгын айткыңыз келип атат. Дальше биздин отношениябыз болбой тургандыгын айткыңыз келип атат. Бирок айта албай жүрөбүз кандайдыр бир себептер менен да. Же болбосо кандай десем, да кайсыл учурларга аябай сонун болуп иштейт бул техника. Конкретный бир буюм болсо дагы аябай сонун. Конкретный бир буюм болсо дагы аябай сонун. Карызыңызды жабыш керек болуп атат. Давайте ошого жасап көрүңүз да, допустим, да. Эми келиңиздер. Биринчи неме техниканы жасаарда, чудо техниканы жасаарда мен тып-тынч жалгыз бир комнатада отурушум керек. Бир комнатада жалгыз отурушум керек. Если азыр сиздин башыңыз башаламан болуп аткан болсо, анда блокнотты алып бир комнатада жалгыз калыңыз. 10 минутага чейин просто дем алганыңызды тыңшап отуруңуз. Сүйлөштүк, 10 минутага чейин эч нерсе ойлонбой, дем алганыңызды гана тыңшап отуруңуз. Анан өзүңүзгө суроо бериңиз. Мен чындап эле эмне каалайм? Данное время, азыркы күндө, азыркы жашоомдо мага эмне кубаныч алып келет чын жүрөктөн? Суроо чын жүрөктөн берилиш керек. Бирөөнүн каалоосу болбош керек. Жана чынчыл жооп беришиңиз керек. Калп эле элдер путешествие кылса путешествие, элдер да бир нерсе кылса бир нерсе, элдер Инстаграмдан красивый жашоо көрсөтсө ошону эмес. Чындап эле сиздин жүрөгүңүздү ача турган, сиздин жан дүйнөңүзгө керек. Жүрөгүңүздүн түпкүрүндөгү бир кандайдыр бир мындай капачылык болуп аткан нерсени мындай ача турган, кандайдыр бир көзү жабык бир булактын көзүн ача турган бир чын жүрөктөн болуш керек да, ал каалооңузчу. Түшүндүк, бир комнатада жалгыз калып 10 минута дем алганыңызды тыңшайсыз дагы, анан суроо беребиз. Суроо бергенден кийин бир канча убакыттан кийин бир нерсе келет сизге. Жооп келет. Жооп келгенден кийин сиз мисал үчүн азыр кандай мисал карыздан кутулуу деп жазыптыр да бирөөчү. Давайте ушуну мисал кылабыз. Чындап эле сиздин карыз аябай жүрөгүңүздү үйдү. Күнү түнү же болбосо мындай энергияңызды алып койду. Фокусуңуздун баары ошол нерсе менен занят. Колуңузга жакшылап иш деле барбайт, да? Жүрөгүңүз постоянно мындай сайышып турат, кайгырып турат. Эгер сиз
чындап эле карыздан кутулуу ниетиңиз боло турган болсо, анда ошол нерсени ниет катары кабыл аласыз. Ооба, мен түшүндүм, азыр өзүмдү чындап түшүнүп атам. Мен жүрөгүм ушундай көптөн бери үйүп жүрөт. Эгер жараткан азыр ушул карызым кандайдыр бир керемет жолдор менен кутула турган болсом, анда мен деп туруп карызыңыздан кутулгандан кийинки карызыңызды кутулдуңуз. Азыр сиз карызыңызды кутулдуңуз. Элестетип, карызыңызды полностью берип, анан ал адамдарга ыраазычылык билдиресиз. Билдиргенден кийинки сиздин кандай болот состоянияңыз? Ошону чувствовать этесиз, отуруп алып. Так, карыздан кутулганда кандай болот адамдын состояниясы? Мен билбейм, анткени мен анчалык деңгээлде карыз болуп көргөн эмесмин. Албетте, ушунчалык жеңилдеп адам ушунчалык сүйүнөт. Да? Ушунчалык сүйүнөт дагы. Наконец-то мен эми тамак жесем дагы спокойно отуруп тамак жейм. Наконец-то мен эми тып-тынч уктайм. Рахмат сага, Кудай, ушул күн да келери бар экен го. Эми мен кенен жашайм. Эми мен буюрса жалаң наличка алам бир нерселерди. Мен көрдүм карыздын кандай экендигин деп туруп, аябай сүйүнгөн состоянияңызды элестетесиз. Четко элестетесиз. Где-то 5 минут. Андан кийин именно ушул кубанычыңыз менен сиз ошол эле элестетип атып бирөөлөр менен бөлүшөсүз. Ал ким болушу мүмкүн? Ал сиздин жолдошуңуз, же ал сиздин апаңыз, же ал сиздин сиңдиңиз болушу мүмкүн. Чалас. Кадимкидей эле элестетип алып эле чалас дагы. Апа, ишенесизби? Сүйүнчү берейин, мен азыр эле карызыман кутулдум. Өлө сүйүнүп атам, укмушудай кубанч болуп атат менде. Наконец-то тынч уктайм эми, апа. Карасаңыз, мен ушунчалык мындай башкача болуп атам азыр. Мен ойлогон эмесмин муну азыр кутулам деп. Бул нерсе чуудо болду мага. Кудай мага берди ушинтип. Мен ушинтип ушул техниканы аткарган болчумун деп кобоздоп кете берсеңиз деле болот. Сөзсүз түрдө оюңузда апаңызга чалып, аябай кубанычыңыз менен тең бөлүшүп атканыңызды элестетесиз. Пусть сиңдиңизге чалыңыз, досторуңузга чалыңыз, жолдошуңузга чалыңыз, мактаныңыз, короче. Все, бүт. Сиз өзүңүздүн жаңылыгыңызды бөлүштүңүз. Бөлүшүп бүткөндөн кийин дагы бир азга тынч отурам. Анан ал комнатадан чыгып, жаңы комнатага, то есть башка комнатанын эшигине, эми сиз жаңы карызы жок адам катары, эркин адам катары киресиз. Как королева киресиз ал жака. Киресиз дагы өзүңүздү кандай деп жарыялагыңыз келсе, ошондой деп жарыялайсыз баягы жаңы комнатага. Да? Жаңы комнатага киргенде өзүңүздү жарыялайсыз. Өзүңүздүн жаңы жашооңузду жарыялайсыз. Мисалы үчүн мен кандай кылат болчумун? Урматтуу изленүүчүлөр, мынакей түз эфирде сиздер менен Кыргызстандагы номер 1 психолог Барчыная Кадырбековна тосуп алыңыздар деп, мен бул нерселерди 10 жыл мурда өзүмдү өзүм ушинтип эмне кылат элем, атайт болчумун. Өзүмдү өзүм кубандырат болчумун. Бүт кол чабуулар, башкалар. А мен акырын чыгам билмексем болуп эле, рахмат силерге, жөнөкөй болуп эле, постоянно ушул образды элестетет болчумун. Элдин баары кокуй Барчыная Кадырбековна деп атат, а мен жөнөкөй эле билмексем болуп, ооба, мен ошолмун деп коюп эле, аны өзүмдү өзүм тааныштырат болчумун. То же самое, жаңы состоянияңызды сиз жаңы комнатага кирип тааныштырасыз. Түшүндүкпү? Бул бүттү. Бул бир техника. Эми кантип эле ушул техника кантип иштейт? Кантип эле ушуну кылып койсок эле эмне укмуш болуп кетеби? Деп дальше изилденгиси келгендер болсо,
дальше профессионально изилденгиси келгендер болсо, мен бир эле техниканы эмес, бул нерсенин глубинасына чейин билгим келип атат. Башна Кадырбековна, хорошо, бул карыз. Эми менде финанс эркиндиги деген бар. Эми менде башкача жашоо кыялдарым бар. Эми менде мындай түп тамырынан бери башкачадан болуп өзгөрүү кыялдарым бар. Эми менде болсо мындай профессияны өзгөртүү кыялдарым бар. Азыр болсо мен өзүмдүн жеке бизнести баштоо кыялдарым бар. Эми ушул ниеттеримди дагы, башка ниеттеримди дагы кандай жол менен тезирээк мындай сиздикине окшоп чууда менин кайнагаларым да айтып беришет да, эме депчи. Эми барчындыкы бат эле болуп кетпедиби депчи. Нет, бат эмес. Мен канча изучать этип, канча нерселерди жасадым. Аларга ошондой көрүнөт. Аларга бат көрүнөт. А на самом деле мен ичимден бышырдым. Менин дүнүйөм, ички дүнүйөм меники жомок. Мен ички дүнүйөмдү кереметтерге толтурдум. Мен ички дүнүйөмдү чуудаларга толтурдум. Вот ички дүнүйөнүн азыр толуп ташкандыгы мен сыртыман көрүнүп атат азыр. Да? Вот ушул нерсени профессионально мен окугум келет кыска убакытта дей турган болсоңуздар, 24 апрель күнү ниеттер сөзсүз орундалат деген биздин жаңы жылдагы, биз постоянно кылып турабыз да ошону чумагым менен. Жаңы жылда биз өткөнбүз. Бирок андан да круче варианты, круче жаңы варианты, толуктоолор менен, дагы сонун техника практикалары менен эртең 24 апрелде бир жума за короткий срок ниеттер сөзсүз орундалат аттуу практикага биз менен чогуу кошулуп окусаңыздар болот. Мен, если честно, бул практиканы өзүм үчүн баштап атам. Буюрса менин дагы өзүмдүн жашоомдо бир жаңы мындай волна, жаңы бир багыттар башталып атат да. Мындай аябай өзүмө жаккан, канчадан бери мечтать этип жүргөн бир жаңы бир направлениялар пайда болуп атат. Ошондой убакта мен обязательно ниеттер сөзсүз орундалат практикасын жасайм. Для себя жасайм. Для себя жасаганда мен обязательно марафон өткөрөм. Ушул бир жумалык марафон 24 апрелде болот. 24 апрелде. Басы дагы өтө арзан болгону 5000 сом. 5000 сом. Ушул бир жумалык марафондо Кореяда мени менен чогуу өткөргүсү келгендер болсо, ичиңердеги мондай жажда, мындай кыялдарыңыздар, жажда мондай ниеттериңиздер болуп аткан болсо, мен сиздерди күтөм. Марафондо күтөм. Маалыматтар берилип атат. Бул жерде шапка профиляга кирсеңиздер деле болот. Сториске деле коем мен азыр ссылкаларды. И менеджерлер, кудайга шүгүр бизде, менеджерлер иштеп атышат маалыматтарды берүү менен. Анан мен азыр жыйынтыктарда, жарым саат болуп калыптыр. Жыйынтыктарда мен акыркы 3 суроого жооп берем. Анан эфирди сактайм. Бул техника иштей турган техника. Болгону эмне керек экен? Сиздин ишенимиңиз керек. Мен 10 жыл мурда ушул жерде Кореяда кызым кымбат престижный университетте окуйт деп ойлогон эмесмин. Мен 10 жыл мурда Кореяда бетиме $8,500 косметологический процедураларды жасатып Кореяга келип, даже мен бетимди Кыргызстандын косметологторуна көргөзүү дагы оюма келген эмес 10 жыл мурда. Акчам жетеби экен деп ойлойт болчумун. Да, 2016 жылы мен жөнөкөй университеттеги мугалим болчумун. Туфлими зорго сатып кийген. На 2026 жыл престижный Кореянын Менмин деген районунда, Менмин деген клиникаларында, и кызым окуйт Менмин деген университетинде, да. Бул чудо эмей эмне?
Да, бул чудо эмне эмне? Да, техниканы каалаган нерселерди жасасаңыз болот. Биз үй алдык, ошонун акчасын кантип кутулабыз дейт. Все, болду. Үй сиздики болду. Акча өзү келет. Акча өзү келет. Мен айтам дайыма, акча максатка келет. Сиз уже максатты решать еттиңиз, чечим кабыл алдыңыз. Эми көрөсүз үйүңүздө оңой эле кутулуп коесуз. Себеби акча жөндөн жөн келбейт. Акча сиздин ниет пейлиңизге, сиздин максатыңызга карай келет. Канчалык сиздин ниет пейлиңиз кенен, максатыңыз чоң боло турган болсо, ошончо акча каналдары ачылып баштайт. И оңой боло баштайт. Оңой боло баштайт. Дагы бир жолу мен айтам. Чоң акчаларга мээнеттин кереги жок. Адамдар 100 миңге чейин мээнет кылып акча табышат, же 200-300 миңди мээнет кылып акча табышат. Мондай чоң миллиондогон акчаларга жан дүйнөнүн бай болушу керек. Жан дүйнөнүн мындай креатив, керемет болушу керек. Мондай адам кереметтерге ишенген адамдардын бүт миллионерлерди карасаңыздарчы, бүт миллионерлер мындай мечтательдер да. Бүт миллионерлерди карасаңыз мындай кыялкеч, мындай кичинекей мультфильмге деле ишене берген, ушунчалык жан дүйнөсү таза бай адамдар болушат да. Мен өлө сүйөм байлардычы. Хоть кандай болсо деле сүйөрөм. Анткени ал жөндөн жөн байган жок. Анын жан дүйнөсү бай. Жан дүйнөсү бар. Бирөөлөр айтат да, ал криминал, аны муну жок. Криминал просто себеп болгон. На самом деле ал адамдын, даже вор законундагы жан дүйнөсү бай. Жан дүйнөсү бай. Ал кереметтерге ишенет. Бирок мындай ниетке жараша, пейилге жараша кантип каяктан келет, Кудай берет да, сиздин ниет пейлиңизге жараша. Эгер жан дүйнөдө бай болуп, кереметтерге дагы ишенип, анан пейлиңиз дагы жакшы боло турган болсо, сиз каалаган жактан берет. Сиз каалаган адал жолдор менен, сиз каалаган мындай рахаттуу жолдор менен берет акчаны. Да? Так, балам сүйлөбөй жатат, ушуга да ушул техниканы. Да, ушул техниканы аткарыңыз. Чын жүрөктөн ишениңиз. Чын жүрөктөн ишениңиз. Так, башына жертең сактырга катышайынбы, же сизди күтөмбү дейт. Аны мен лично жооп берейинчи. Так, бизнес баштагым келип жатат. Вещи ачып, бирок кайын журтум овощи сатабыз деп келишип жатышат кантем. О боже, девочки, пожалуйста, на детский позициядан чыккылачы. Сиз кантип бизнес кыларыңызды же сиз кантип жашоо кыларыңызды сиз чечесиз го, туура. Эгер сиз чече албасаңыз, анда айла жок, ага кайын журтуңуз аралашат, ата энеңиз аралашат. 14 жашар эмессиз да, туура. Так, гүл дүкөн ачкым келет, андай мындай. Так, гүл дүкөн ачтыңыз дейли, эмне болот? Гүл дүкөн ачкандагы сиздин максатыңыз эмне? Ачтыңыз, болуп атат, аябай укмуш болуп атат. Сиздин максатыңыз эмне? Мындай кээ-бирөөлөрчү мындай бир жерди көрүп алып эле анан бирөөлөрдүн максаттарын эле өздөрүнө жармаштырып алышат да. Ошон үчүн ниеттер сөзсүз орундалат деген сабакта биз именно ниеттерди разбор кылабыз. Программадан келип атабы максат? Мындай кандай десем, көнүмүш адаттар, анан ата энеңдин мээңге куюп койгону, күйөөңдүн мээге куюп койгону, же болбосо коомчулуктун мээге куюп койгондору боюнча ойлонушат да көпчүлүк адамдарчы. Жок. Ниет чындап эле сиздики болуш керек. Бул эң маанилүү нерсе. Эң маанилүү нерсе. Биз ниеттер сөзсүз орундалат да, биз ошол программадан келген максаттар менен, өзүбүздүн максаттарды ажыратканды үйрөнөбүз. Экөөнү ажыратабыз. Карго ачайын деп изденип аткан болчумун дейт. Карго ачуудагы максатыңызды аныктаңыз. Курс канча күн болот дейт? 1 жума болот.
Кызым жигит тандап күйөөгө тийбей жүрөт дейт. Ал сиздин проблемаңыз эмес, ал кызыңыздын проблемасы. Так что кызыңыздын жашоосуна кийлигишпеңиз. Азыркы жаштар өздөрүнүн жашоосун эмне каалагандыгын өздөрү чотко билишет. Эгер турмушка чыкпай аткан болсо, анын сиз программага киргизип койгон страхтары бар. Өзүнүн таракандары бар. Именно ошол страхты сиз киргизгенсиз. Сиз турмушка чыгып бактылуу экендигиңизди кызыңызга передавать эте алган жоксуз. Да? Же болбосо бактысыз болуп калганыңызды чечмелеп бере алган жоксуз. Ушундай туман болгондо бул биздин программа балага өткөн болот. А бирок ал 18-ге чыкты уже. Өзүнүн любой ата-эненин бизге берген программасында дагы бир чоң мындай неме жатат да. Найдите эме дейт го, өзүңөрдүн райыңарды, бейишиңерди тозогуңардан тапкыла дейт го. Ошол программа бизге тозок катары берилет да. Биз ошонун түгүнө түшкөндө ошол жерден бейишибизди табабыз. Значит, программа берилген болсо, анда жөндөн жөн эмес, ал жерде чоң сабак бар. Ошол сабакты алып бүткөндөн кийин анан биз программадан чыгабыз. Анда эмесе мен эфирди сактаймын. Техниканы сурагандар өйдөрөктү түрдүрсөңөр, техниканы мен айттым, чотко түшүндүрүп бердим. Ал эми ниеттер сөзсүз орундалат, глубокийраак изилдейм дегендер 1 жумалык марафонго келесиздер. Мен 24 апрелден баштап атайын башка немеге кетип атам. Ысык көлгө окшош жерге кетип атам сабак өткөнү. Мен стористен тынбай маалыматтарды берип турам. Анан баасы аябай арзан в этот раз. Ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып калыңыздар. Калган жооптордун бүт бар жогун мен буюрса директтен же стористен же сабактардан бергенге аракет кылам. Мен сиздерди жакшы көрөмүн. Рахмат, 2000ге жакын адам катышып бердиңиздер. Түз эфирге мындай эле чыккан болчок өзү. Бардыгыңыздардын ниеттериңиздер ашыгы менен орундалсын. Ашыгы менен орундалсын. Ниеттер сөзсүз орундалат. Ишениңиз. Просто эч качан ниет кылуудан, жакшы нерселерди ойлонгондон, кереметтерден вообще кол таштабаңыз. Ал бар. Биздин турушубуз керемет өзү. Турушубуз чуда. Биз өзүбүз чудадан жаралганбыз. Аны таң калам да, өздөрү чудадан адам баласынын жаратылышы өзү чудада, туурабы? Кичинекей бир нерседен жаралып калсак, ал чуда эмне? Анан чудага ишенбейм, анан мындайга ишенбейм дегендергечи вообще мен түшүнбөйм. Дем алып атканыбыздын өзү чуда болду. Карасаңыз, же биз өзүбүздүн бир тал чачыбызды өстүрө албасак, чачыбыздын өсүп атканы, түшүп атканы, кайра өсүп атканы өзү чуда болот. Ошол. Ишенбегендерди да жакшы көрөм. Бир күн алар да ишенишет. Ишенгендер анда дальше менин баракчаман алыстабаңыздар. Дагы бир жолу бепил түн барыңыздарга.